Бүгүн 31 майда Жогорку Кеңештин жыйынында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбоору 3-округу каралып кабыл алынды. Демилгечи министрлер комитетинин төрагасы жыйында баяндама жасаган социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Венера Райымбачиева белгилегендей, мыйзам долбоору мамлекеттик тилди колдонуунун улуттук негиздерин түзүүгө жана мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга багытталган. Сунушталган мыйзамдын долбоорун колдонуудагы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын жоболорунун жана аларга карата жүргүзүлгөн талдоонун негизинде эксперттердин, окумуштуулардын жана жарандардын сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан, деди Венера Райымбачиева. Соңунда мыйзам долбооруна добуш берилип, 3-округда кабыл алынды. Тарыхый мыйзам долбоор 34 жылдан кийин кабыл алынып жатат. Президент мыйзамга кол койсо, мыйзамдын иштеп кетишине биз толук күчүбүздү жумшайбыз, деди мамлекеттик тил жана тил саясатынын комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев. Аталган мыйзам долбооруна ылайык мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө кыргыз тесттен өтүшү керек болот. Алардын мамлекеттик тилди билгендиги боюнча 5 деңгээлде бааланат. Тестти B1 деңгээлинин төмөн тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер токтомдун талабы менен жумуштан бошотулат. Достор, Red Petroleum чоң арзандатуу жарыялайт. Эми Red Petroleum'da RedPay тиркеме аркылуу май куюп, каалаган көлөмгө жана каалаган майдын түрүнө ар бир литрине 50 тыйын арзандатуу алыңыз. Тез арзандатууну кантип алса болот? Эң оңой. RedPay уюлдук тиркемесин жүктөп алып, штрих-кодду операторго көрсөтсөңүз, арзандатуу сиздики. Red Petroleum'da сапаттуу күйүүчү май куюп, заматта арзандатууларды жана кэшбэк алыңыз. Жакында Red Petroleum чоң акциясын баштайт. Жаңылыктарга көз салып туруңуз. Мындан 1,5 ай мурун президент Садыр Жапаров Ысык Көл областына иш сапар менен барган. Өлкө башчынын айтымында, Тамчы аэропортунда учактан түшсөм, алдыда бир даараткана турат. Көрсө аялдама даараткана сыяктуу курулуп тур. Ал жөнүндө муну ким курду, кайсыл акчага курулган, канча каражат сарпталды деп сурадым. 3 күндөн соң башкы прокуратурадан билдиришти. Бул аялдама үчүн 840 000 сом которулуп, ал кумтөрдөн фондко түшкөн акчадан алынганын айтышты. Мынча сомго мен аялдама курбайт элем, 840 000 сомдун 40 000-ине куруп койсо болот беле. Мен мындай аялдаманы 20 000 сомго деле куруп коет элем. Бул иш боюнча акча жеген адам кармалды. Бүгүнкү күндө аны эселеп төгүп жатат. Азыр ал аялдаманын жанына жаңы долбоор жасаттым. Бүгүнкү замандын талабына жараша дагы бир аялдама кургула дедим. Ага 328 000 сом каражат кетет экен. Эми ары бери өткөндө экөөнүн айырмасын көрүңүздөр. Биз эмне үчүн өнүкпөй келебиз? Мына ушундай ысырапчылыктын айынан экономикага кошкон салым жок. Ошентип бир нерсе кура турган акчанын жарымын жеп коюп отурсаңар, анан силердин өлкөгө кошкон салымыңар кайсы? Муну менен эмнени айткым келди? Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге эскертүү. Мындан кийин мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз. Муну жеп койсом, кийин кайра ошол эле сумманы берип чыгып кетем деп ойлобогула. Эми биз 5 эсе, 10 эсе кайра кайтартмайынча түрмөдөн чыгарбайбыз. Ошондо мындан ары алдым жуттум, уурулуктар болбойт, дейт президент Садыр Жапаров. Балыкчынын жолдорунда чүкөнүн формасындагы бордюрлар орнотулат. Балыкчы жолу үлгүлүү, туристтик көчө болсун деп жол четиндеги бордюрларды чүкөнүн формасында жасалып жатат. Автордун айтымында жакынкы күндөрү бүтүп ачылышы болот. Садыр Жапаров көчөдөгү таштандылар жана туристтик сезонго даяр эместиги үчүн Түп районунун акими Каныбек Адиевке сөгүш берди. Ошондой эле Түп айыл өкмөтүнүн башчысына да сөгүш берүүнү тапшырды. Атка минерлердин сөгүш алышына кышында жолго себилбеген кумдарды жана жол жээгиндеги таштандыларды алып чыкпаганы себеп болгон. Мындай көрүнүшкө айрыкча тур сезондун алдында жол берилбеши керектиги маалыматта айтылат. Бул жергиликтүү бийликтин бардык жетекчилери үчүн эскертүү экендиги. Жапаров тур сезонго даярдыкты шаарларда, район борборлорундагы өзгөчө борбордук көчөлөрдөгү тазалыктын сакталышын күтүүсүз текшерүүгө аларын Султанбаев белгиледи.